Өксүттүң жанды асылым олтура мыйлап шылоктой. Экс-депутат Алманбет Шыкмаматов жубайын жоктоду. Экс-депутат Алманбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова 6 июлда пневмониядан көз жумган. Өмүрлүк жарынан айрылган саясатчы жубайына арналган «Кош, жаным, жарым, жанарым» чыгармасын социалдык тармактагы баракчасына жазып, сүрөттөрү менен бөлүштү. Кош, жаным, жарым, жанарым. Канатым сынып кайрылды, бөлүшөр барбы кайгымды. Ажырап калдым жарымдан, өмүрлүк жаным периште. Өксүдү жаным ый толуп, санаага баттым ойлонуп, жазылган дешет маңдайга, башынан баары болжонуп. Жаш элең, жаным жаш элең, баарына өзүң баш элең. Асылым сени жар кылып, төрөп берген ата энең. Адамдан элең башкача, жарашчу сени мактаса, ажалды таптың доктордан, болобу баса айтпаса. Жашап бир келгем жомоктой, сен барда баарын тоготпой, өксүттүң жанды асылым олтура мыйлап шолоктой. Кош жаным, жарым, асылым, жоготту жүрөк жакынын, бүдөмүк болуп алды жак, жетпей бир турат акылым. Өлкөдө март айынан бери коронавирустан 112 адам каза болсо, пневмониядан 268 жаран көз жумган. Маалымат булагы Супер KG сайты. Кубанычбек Жумалиев пневмония менен ооруп ооруканада. Жогорку кеңештин сыркоолоп калган депутаты Кубанычбек Жумалиевке пневмония деген диагноз коюлду. Бул маалыматты 24 KG маалымат агенттигине анын коллегалары бышыктап беришкен. Алардын сөзүнө караганда, Кубанычбек Жумалиев азыр ооруканада. Дарыгерлер анын абалын орточо оор катары баалашууда. Булак аргумент KG. Нурлан Насип ооруканадагы сүрөтүн жарыялады. Белгилүү өртчү Нурлан Насип ооруканада түшкөн сүрөтүн жарыялады. Ага сабырдын түбү саралтын деген билдирүү калтырган. Булак аргумент KG. Сабырбек Жумабеков. Калп эле ооруган врачтар бар. Урматтуу кесиптештер, майрамдык маанай жок. Элибиздин ден соолугу коркунучта. Бизден жардам күтүп турган убак. Келгиле баарыбыз биригип берген антыбызды иш жүзүндө көрсөтөлүк. Тилекке каршы арабызда дезертирлер да бар. Калп эле оорумуш болуп жатып алгандар, аларды Кудайга койдук. Бирок жаштарга кайрылгым келет. Практика көрсөтүп атат. Кокус ооруп калсаңар, силердики жеңил өтөт. Өзүбүздү өзүбүз дарылап алабыз. Коркпогула. Силер бүгүн элге, бейтаптарга керексиңер. Келгиле, адам өмүрлөрүн сактап калалы. Мен да силер мененмин деп жазган өзүнүн Facebook баракчасына Сабырбек Жумабеков. Булак аргумент KG. Москванын тургуну. Кыргыз элин көрүп шок болдум. Бул тууралуу Россиянын Москва шаарынын тургуну Вадим Захаряев өзүнүн жеке Facebook баракчасына жазып чыкты. Мен пандемия учурунда кыргызстандыктарга таң калып шок болуп отурам. Бүтүндөй кыргыз эли биригип, бири-бирине жардам беришүүдө. Кээ бири жеке имаратын стационар ачып берүүгө, кээ бири бекер дары таратып, азык-түлүк алып келип жатышат. Кыйын абалда 100 сомдон 100 000 сомго чейин берип жатышат. Кыргыз элинин мындай пейили менен келечеги кең деп билдирди Захаряев. Булак аргумент KG. Шайыр Батыралиева, жабырлануучу. Акчасы бар кишинин баардык иши бүтөт, соттошууга алым жок. Жакында интернет желесине эки эркек киши бир жигитти сыбап, ажыратууга келген аялды жаткыра тепкени тартылган видео тараган. Окуя Бишкек шаарынын четиндеги Адилет конушунда жер талаштан улам болгону айтылган. Жаш баладан тепки жегениме азыр да жүрөгүм ооруп турат, дейт жабырлануучу Шайыр Батыралиева. Баламды уруп жатышканда болушайын дегем. Биз Адилет конушунда жашайбыз. Өзүм тигүү цехтеринин биринде тигүүчү болуп иштейм. 5 балам, 4 неберем бар. Эч кимге зыяныбыз тийбеген эл катары эле үй бүлөбүз. Талашка түшкөн жерди балам үй куруп алсын деп 2007-жылы алганбыз. Ошол жылдары көпчүлүк басып алуу жолу менен жер тилкелерге ээлик кылып калбадыбы? Бирок жерди ченетип, картасын чийдирип, документтерин мыйзамдаштырып койгонубузга көп болду. Азыр документ берилип, ошол жерлер мыйзамдашып жатат. Анткени менен баары эле документ ала элек. 10 жылдан бери жер талаш менен келе жатабыз. Ал жерге үйлөр түшө
баштаган. Ошондо жердин ээсимин деп келген адам жерди бизден ала турган болгон. Ошол жактагы эл көтөрүлүп жатып, сураган сумманы берип кайра алганбыз. Ал иш бүтүп, документибиз айыл өкмөткө тапшырылгандан кийин булар талаша башташты. Мени тепкен жигиттин ошол жакта үлүш жери бар экен. Алар биз жерибизге үйдүн пайдаланууын кургандан кийин келишип, тилкебиздин бетин ойдуң экен, топурак менен толтуруп тегиздейли дегенден макул болгонбуз. Көрсө алар жерди башка бирөөгө сатмак экен. Алар биздин жерге кирип кетиптирсиңер, документиңер жок, эч нерсе кыла албайсыңар деп талашып жүрүшөт. Айыл өкмөттөн каратсак, алардын үлүшүнө кирбейт, талашууга негиз жок дешти. Мурун эле сүйлөшүп чечилген эле, эми минтип кайра баштап жатышпайбы? Ошол күнү жумуштан келсем, тиги кишилер кезектеги кардарына жерди көрсөткөнү келишиптир. Балам ишке аралашып, жерин коргогону барса, аны топтошуп алып уруп жатышкан экен. Энемин да баламды уруп жатышса карап турат белем. Болушайын деп арачы түштүм. Токтоп калышабы деп барсам, токтой турган түрү жок. Далил үчүн телефонго тартып калайын деп ойлодум, бирок корккондон тарта деле албаптырмын. Жөн эле кармап тура бериптирмин. Мени кармап жолотпой жаткан бирөөнүн бутуна чалынып жыгылып кеттим. Менин аял экениме карабай, бирөө келип жыгылып калган жеримден жерге жаткыра тепти. Окуя болгон жерде тургундардын баары тигилер тараптын кишилери болчу. Ал жерде уулум экөөбүз гана жалгыз болуп калдык. Окуяны ары жактан бир жаш бала видеого тартып алып, ошондон интернетке тарап кетиптир. Булак супер кейджи. Эскертүүгө карабай, 2 ирет той өткөргөн ресторандын ээсинин жоругу сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кара Суу районундагы Баястан тойканасынын ээсине карата сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Кечээ 7-июлда Фуркат айылындагы Баястан тойканасынын чайканасында тушоо кесүү тою өткөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жоруктар жөнүндө кодексинин 127-нин 1-беренеси чектөө иш-чараларынан карантиндин талаптарын эрежелерин бузуу менен ресторандын ээси Жалал Абад облусунун 1980-жылы туулган тургуну К.Н.га карата сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Баястан тойканасынын ээсине буга чейин 2 ирет эскертүү берилип, айыппул салынган жана ресторан 15 күнгө жабылган. Ага карабай ресторандын чайканасында тушоо кесүү тою өткөн. Өзгөчө абал учурунда Ош облусунун аймагында карантиндин талаптарын бузуу фактысы боюнча 37 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кейджи. Нарын шаарында жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Абдыкадыров дүйнөдөн кайтты. Нарын шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон Алмазбек Абдыкадыров 60 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын шаардык мэриясынан билдиришти. Алмазбек Абдыкадыров Нарын шаарынын ардактуу атуулу, шаардык кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Жол тейлөө кызматында 31 жылдан ашык убакыт эмгектенген. Ал 1960-жылы 10 январда мурунку Тяньшань районундагы конезавод айылында кызматкердин үй туулган. 1967-1977 жылдары Нарын шаарындагы Киров атындагы номер 3 орто мектебин бүтүргөн. 1977 жылы Фрунзе шаарындагы политехникалык институтуна кирип, 1982 жылы инженердик курулуш факультетинде автомобиль жолдору боюнча билимге ээ болгон. Нарын шаарындагы жол курулуш башкармалыгына кирип, эмгек жолун 1982-83 жылдары техник, лаборант болуп иштөө менен баштаган. Ушул эле мекемеде 1983-89 жылдары инженер проектилөөчү, мастер, иш жүргүзүүчү, прораб жана улуу иш жүргүзүүчү болуп иштеген. 1989 жылы жетекчинин орун басары, 1991 жылы жол курулуш башкармалыгына жетекчи болуп дайындалган. 1991 жылдан 1994 жылга чейин Нарын жол курулуш акционердик бирикмесинин төрагасы, 1994 жылдан 2004 жылга чейин төраганын орун басары болуп иштеген. 2004-2007 жылдары Эверест бирикмесинде жетекчи, 2007 жылдын июль айына чейин Нарын Чакан ГЭСинде курулуштун жетекчиси болуп эмгектенген. 2007 жылы июль айынан баштап өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин номер 41 жол тейлөө ишканасында жетекчи болуп иштеп келген. Өзүнүн 31 жылдык эмгек жолунда Нарын шаарындагы троллейбус линиясынын курулушуна, Нарын Баетов Уна жолунун курулушуна, Достук айылынын жолун салууда, ушул эле айылдагы гипс алуучу жолду дагы, Достук айылындагы Хутор Актала айылындагы жана Нарын шаарын айланып өтүүчү Уна жолунун көпүрөлөрүнүн курулушуна
барандуу салым кошкон. Кийинчерээк унутта калган асфальт төшөө жумуштарын колго алып, Миң булак айылына баруучу 6 км жолду жана Эмгекчил айылына караштуу 5 км жолду толугу менен асфальттап пайдаланууга берген. 1993 жылы Бишкек Торугарт жолунун Торугарт участкасындагы өткөрмө пунктун куруп бүтүрүү иштерине активдүү катышканы үчүн президенттин сыйлыгына татыктуу болгон. 2008 жылы Нарын шаарынын ардак грамотасына, эгемендүүлүктүн 17 жылдыгына карата Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасына, Бишкек Нарын Торугарт жол башкармасынын ардак грамотасына, 2009 жылы өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасына жана төш белгисине, 2010 жылы Нарын шаарынын ардактуу атуулу наамына, Нарын районунун мыкты жол кызматкери наамына, 2011 жылы транспорт жана жол чарба кызматкерлеринин Борбордук профсоюз комитетинин ардак грамотасына, 2012 жылы Нарын облусунун ардактуу атуулу наамына, 2014 жылы Нарын районунун ардактуу атуулу жана Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы наамдарына ээ болгон. Мындан сырткары кыргыз тилинин өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн ыйык тил жана данакер төш белгилери менен сыйланган. Өмүрлүк жубайы менен 40 жыл бирге түзүм булатып, 2 уул, 2 кызына татыктуу тарбия берип, эрезеге жеткирген. Молдо Кадыров, Ботоканов, Курманов, Жумакадырова, Чымылдаков, Абдыкеримов, Кадыров, урматтуу Алмазбек Мукашевичтин үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун деп көңүл айтышты. Булак турмуш кейжи.